Туугандар, ассаламу алейкум. Сиздерге Москванын туннелинен салам. Основном көп видеолорум ушул жерде башталат. Бүгүн күнгө жума болуп калды, туугандар. Жаныңдан муу не дейт о? Видеону баштаганда заказ берет го. Бергенде да арт жактан берет го. Тетири жактан. Туугандар, байкап атасыңар, акыркы күндөрү таксопарктарда машина арзандап, өтө мындай арзан бериле баштады. Например, могу Республика 312 таксопаркында дагы машина арзан бериле баштады. Например, экономдор 1700дөн, комфорттор 2000ден, комфорт плюстар 2200дөн башталып, потолок 2700гө чейин берилип атат, туугандар. 1-2 жума эле эмес, долгий болот деп атат бул скидкалар. Анан кийин аттестацияга жардам беребиз деп атат бул паркта. 2 саат жасагандагы жардам беребиз деп атат, туугандар. Путевой лист, наркы берки, такси керектүү документтерди бүт баардыгын ошол жерден берип, анан жөнөтөт. Эгерде бул жерден машина алсаңыздар, бир 15 000 рубльга чейин депозити бар. Күнүнө 200 рубльдан чогулат. Паркынын комиссиясы где-то 3% болуш керек, туугандар. Машиналер бүт баардыгы жаңы, жанагындай убитый эмес, бүт баардыгы жакшы. Бүт каалаган машинаңыздар бар. Азыр данный момент өтө көп келип тур машиналар. Ошол жерден барып, машинаны алып ишти кыла бересиңер, туугандар. Телефон номерин, адресин видеонун астына жазып коем. Кеттик видеону дальше уланталы. Жерден разворот кылып кайтам. Аэропорт Внукового заказ берип атат. Терминал А дейт. Ехать час дейт. Ушундай, туугандар, жума күнгү болгон жакшы бир видео болот. Сүйлөшө турган, айтып бере турган өтө көп нерселер бар. Так что видео менен бирге болуп тургула. Жеткире калайын Внукового. İçi tola bukettin aşıktıkka sezimge sırtı bolsa sүйүменен оролуп жөн тура албай дирилдеп оюм сурайт миңиреп келеби же балким келбей коебу. Мынаки московский кечки пробка. Пятница күнү кечинде тем более өлүп калат, билесиңер. Күн бир гыйла жылы түштү Москвада. 11-12 градус болуп атат кечинде. Бирок суббота, воскресенье күнкүгө, понедельникке кар жаашы күтүлүүдө дейт. Абанын температурасы 0го чейин түшөт деп обещать этет. Көрөбүз эми. Кудайдын күнү. Дагы жакшы, машинени пока что переобувка кылып эле келем. Переобувка кылбасам да болбой калдым. Зимний болгон күнү саган сайын галоштой болуп эле катып калып атат. Катып эле жанагындай кызыктай звуктар чыгып эле, даңгыр-дуңгур болуп эле звук чыгып атат да. Деп. Закройся. Всё. 1 saat 2 minut дегенде келдим. Внуково. Почин 4429 рубль болду. Кудай деп рейтингimiz зорго көтөрүп атам. 486 болуп калды. Өткөндө эле 490 болуп калды деп мактанып атып эле. Эртең менен келсем был жетип бирөө дагы басып да. 485ке түшүп калса болобу. Яндекс салам алейкум деди анан кийин. Нургазы, еще один низкий оценка получишь, по жопе получишь деди. Хорошо деп азыр жакшы орустарга пактадан мондай жанагындай чигити жок деп коет, бизде чигити жок, пактадан коюп, мондай жакшы пактадан коюп бираз көтөрүп атам. Кылып алганым ушу массаж эле калып атат, калганын бүт кылып атам. Эшигин ачып берип, чамадан түшүрүп берип, суусун бере калып, музыканы коя калып эле, короче. Ушу массажды включать этсем, ушу тез эле ушу 5 болуп кеткидей деп атам, ушу рейтингдечи. Кандай дейсиңер? Могу совпаденияны карап койгула. Ленскийден түшүп келатсам, дагы Внукового аэропортко заказ берип койду го. Бuyagына канча урат болду экен. Мээс тоңуп калды го. Азыр барып көрөбүз, азыр бир бустер, бир креслосы менен кошуп өттү. Мен мээс тоңуп калды. Катып калды. Вот, туугандар. Экинчи заказды 27 минут болуп кетти. Түшүргүчө завершить
2657 рубль болды. Bir бустер, bir жетіски креслосы мен алып келдім. Шо, бұларға дағы жақсы пақтадан қойып ұшыры бердім. 2 аэропорт қылып, центрге келіп қалдым. Тишина болып қалды. Ну, ақырқы күндері Москвадағы жана көбіле блогерлер, таксо блогерлер жоғалып кетті дейм да. Жана Мирбек деген бала бар эле, Табелов деген бала бар эле блогер. Ушулар чото жоғалып кетті. Эмне болду? Чото видео түсүрүлө тартпай калышты. Көбіле немелер болсо неме болуп кетти. Машина сатып пишип кетишиптир. Деп менен бир эле жалгыз жанагы одинокий рейнджер болуп бир эле мен калыпмын. Анча-мынча ушу таксини тартып киргизип турайын эми. Кандай жаңылык болуп атат? Чоп иш кандай болуп атат? Все равно эми көбүнө болсо да какой-то бир часть элге информация керек да такси боюнчачы. Бул тармакта иштегендер деле көп. Айылда жатып атып информация күтүп аткандар дагы толтура. Анан айта кетейин. Биздин жана канча сом деген таксопарк дагы эле иштеп атат, если что-чу. Дагы эле визиткабызды могул жерге коюп коеюн, если что, жана уланып иштейм дегендер болсо. Просто гражданство алып алып, парковый самозанятый, кээ парковый самозанятыйда дагы 3%, 4% кылып алыптыр да. А биздикине уланып иштей турган болсоңуз 1% менен иштей бересиңер. Визитканы могул жерге коюп коеюн, парковый самозанятый болуп иштесеңер 1%ке уланып алып иштейсиңер. То жана российский паспорты бар. Бирок ошентип башка парктарда кыйналып иштеп жүргөн жердештерибиз дагы көп экен да. Ошолар кеңири могул биздин паркка уланып алып иштей бересиңер туугандар. Вывод сразу эле Яндекстен эле прямой эле чыгарып аласыңар акчанычы. Эч жака жана башыңарды оорутпай эле. Тарс акчаны чыгарасыңар, ишти кыла бересиңер туугандар. Айла жок эми ушундай экен да, эмне кылалы. Ушинтип эптеп тияктан бияктан кылып тирикчилик кылып атабыз. 1% полностью парковый самозанятый болуп калуу азыр региондор кандай болуп атат? Эми вообще билбей калдым. Эми региондор кантип парковый самозанятый кылып кантип иштейт алар парк мененчи, вообще түшүнбөй калдым да. Так что ушундай туугандар. Жазып чала бересиңер, мен көрсөтүп коем визиткадагы номергечи. Мен дальше дагы 1-2 круг кылып, жерге барып токтоюн эми. Айтайынбы, же байкадыңбы, жүз жылдык чоң сүйүүгө жүрөктүн кабылганын, жаным байкадыңбы. Так. Рублевский жирный заказдардан дагы бирөөнү алып келдим. Так. $3885 рубль болду, короче. Молодежьды алып келдим. Келгиче. Тансаны тебип, машинени чаң көтөрүп жүрүштү го. Кыйкырып кетип атышат ананда. Кеттик, эми шаарга кеттик дальше. 3-чү жирный заказ. Мен 3-чү заказым кылгыч эле бир смен өтө турган болду өзү так. Пойдет, нормально, кеттик шаарга. Шаарга кеттик шаарга. Жан дүйнөм сабылганын сен издеп сагынганым, жаным айтайынбы. Дагы бир семейнийлерди жеткирип кайттым туугандар. 2579 рубль болду. 5 жылдыз кое береличи. Түшкөн эле, дагы бир заказ түшүп калыптыр. Охой. Кудайдын кудурети болду бул жагы. О. Обратно алып барып таштайт. Ким жазмон алып барып таштайын, анан дагы сүйлөшө турган сөздөр бар. Бир аз иш кыймылдап калыптыр. Дагы бир заказ. Завершить. Клубтар баштаптыр энеке. Күн жылып. Орустар данкадус мынакта жыргап секирип бийлеп атышат. Кеттик дальше. 5 жылдыз коюп коелу, өлүм кетсин.
акыркы күндөрү кадимкидей могу зарылөм жүрө бергенде байкап атам мен мондай зренияларым кадимкидей эле мондай ухудшается да. Силерде деле ушундай болуп атабы? Же бир эле мендеби? Мондай бир 30-40 метрдеги адамдын мондай лицосун мондай фокус албай, бозумтулураак кылып көргөзүп, короче, зрение жакшы эле кетет экен деп койдум. Водитель болуп жүрө берсең, астамдан кечишке эле жол карап, бир точканы тиктеп жүрө берген үчүн зрение кетет окшойт деп койдум да. Жаман кыйналып атам, ушул немеден дагычы. Көздөрүм талып, асылып элеп. Азыр курсакты ачып кетти. Түнкү саат 1:30 болуп калды. Канчада чыкканым деле эсимде жок. Где-то 6-ларда чыктым, кечки 6-7-лерде баштадым, ошойдо адашпасам, бир аз шам-шум этип алып, курсак тойгозуп, андан кийин буюрса дальше ишти улантабыз. Айта турган көп сөздөр болуп атат тугандар, могу жанагы реестр боюнча мага WhatsApp'тан, группалардан жазып, Нургазы давайте ушуну көтөрөлү, ушуну айталы деп атат. Көрөбүз эми анда ойлонуштурабыз. Эми бул политический нерсе болгон үчүн ар бир нерсенин өзүнүн чеги бар, өзүнүн жолу бар дегендейчи. Анан кийин жанагы билгенибиз, билбегенибиз, түшүнгөнүбүз, түшүнбөгөнүбүз деле чыгып алып сүйлөй берсек, бир аз туура эмес болуп калат. Азыр мен бир аз чай ичип чат уже сүйлөгөн акыбалым жок, сүйлөгөнү. Тугандар, чайды да ичип чыктым. Мен эми жанагындай деле крутой жерлерге кирип деле чай ичпейм, основном. Түндө мындай легкий эле тамактар 560 сомго чай ичип чыктым болгону. Эми болуп турат анча-мынча жанагы 1000 сом, 1,5 сомго деле бир аз жанагындай жырныйраак жегим келип калгандачы. Айтор ушундай. Эми могу темага келсек тугандар. Могу реестрде боюнча азыр өтө көпчүлүгү реестрге түшүп мага да жазып атышат. Нургазы, сен неге сүйлөп чыкпайсың деп мага мойтуп WhatsApp'тан жазып атышат эми балдарчы. Ana могу жазды. Ассаламу алейкум, Нургазы, кандайсың? Тырсың иштериң болуп атабы? Нургазы, мына реестр боюнча бир видео чыгарбайсыңарбы? Чато эч кимге унчукпайсыңарбы? Сен чыгарсаң болот, Нургазы, ушун үчүн. Азыр реестрге түшүп калып, аябай изучуу болуп атат мигранттарчы. Ар группа ачылып, ар бир группадан 1000 адам болуп, ушуну бир видео кылып чыгарбайсыңбы тууган эртеңчи? Ишин силердин каналыңар аркылуу биздин бир чоңдорго жетип калар. Так, ушинтип мага жазып атышат да туугандар. Эми жанагы реестрде основном бүт ошол регистрациясы фальшивый болгондор, убагында жанагынтип карыз-парыздарын төлөбөй жүргөндөр, налог төлөбөй жүргөндөр, бүт ошондойлор түшүп атат да туугандар. Эми эки жака тең мондай тең калчап, ойлонуп иш кылган жакшы. Анан кийин жанагынтип эми Кыргызстан таможня союзга кирген да деген менен эми ал кирген менен болду, кыргыздар бул жерде Россияда каалаганда жүрө берсе болот деген эмес да туугандар. Раз өзүнүн жанагындай өздөрүнүн принципи бар, Россиянын, Кыргызстандын өзүнүн жанагындай көз караштары, кызыкчылыктары бар да. Ошондуктан булар азыр эми мондай принципке койду да. Аэропорттон кирген, мен оюм боюнча да, аэропорттон кирген адамдар эле какой-то бир течение бир 3 айдын ичинде регистрацияга официальный болбосо, например, бир жашаган жеринде коюлуп алса, ошолар автоматически ошол реестрге түшүп калат. Астамдан билесиңер, мурун бүт эле левый регистрация менен жүрчү эле, налогтору төлөнбөчү эле. Ошол себептен азыр көпчүлүгү туугандар ошол реестрге түшүп калып атат. Ошол реестрдагы түшкөндөрдүн баардыгын эле ачыгын айтканда какой-то бир косяги бар да. Ошон үчүн ал жака түшүп атат. Айтып атат ал жерден, эгерде банкынан бир туура эмес боло турган болсо, МВДга бар, болбосо регистрациясынан туура эмес болсо, регистрацияң дагы бир жерге барып, болбосо налогойго барып, налогуң
деп бүт ал жактан айтып жатат. Анан эми азыркы моментте жанагынтип көпчүлүк ошол жака түшүп калган үчүн группа болуп азыр эми бир жерге чогулалы деп атат да. Эми зачем ал чечиле турган нерсе болуп атат го. Барсаңар, айтсаңар, мондай болуп атат эле десеңер, бүтүрүп картаңарды эле разблокировать этип берип атат өзү, по идеечи. Анан азыр эми ага чогулуп алып туруп, ал жака бийликтегилер уксун деген менен мындай ойлонуштуруп келгенде косяктын бардыгы эле өзүбүздө болуп атат да. Аны эмне дейт эми? Тигилердин налоги бар экен эле, анан документи не то экен эле. Ошоларды жөн эле койгула дебейт да, эми закон бул закон да, баарына бирдей болуш керек да. Ошон үчүн мен айтар элем, эгерде макул, эгерде Нургазы макул айтып сүйлөп чыгайлы десеңер, эми не надо мондай толпа болупчу. Мондай более юридический жактан мондай бир аз билими бар, бир аз более мондай грамотно сүйлөй ала турган адам болсо, мондай досконально жеткире ала турган болсо, ошол эмне себептен болуп атканын билген адам болсо, чындап эмне себептен болуп атат, эмнеге мынча көп адам түшүп атат, ошого жанагынтип бийлик ошого жардам берсе болобу эле деп мондай, конечно, грамотный бир юридический жактан жакшы билими бар адам болсо, мен сүйлөйм десе, макул, мен ыраазымын. Барып, тартып, чогуу сүйлөп көргөзүп берем да. Бирок айтып атам, бул жерде мондай чечкиндүү эле нерсе болуп атат. Чечкиндүү эле. Кызуу калтырып эле анан кийин эле бир нерсе болсо эле кеттик тияка барып айтабыз деген менен иш бүтпөйт. Ар ким эле өзү менен өзү барып эле сурап сүрүштүрүп эле ошол айткан нерселерин кылса, реестрден чыгып атат. Көрүп атасыңар, реестрде чыккандарды машина айдатпай атат, такси кылдыртпай атат, официальный эч жерге ишке албай атат, карталарын аштырбай атат. Ошондой кылып койду, эми принципиально. Раз бул жака келдиңер, хоть таможенный союзда болсоңор деле законно жүргүлө деп атат да, законно жүргүлө деп атат. Как положено трудовой договоруң бар болсун, регистрацияң бар болсун депчи. Эми мурун бүт эле жана общежитие тияк-бияк стройка болуп аткан жерлерге регистрацияларды кое берчү эле да. Азыр көрүп атасыңар, азыр жашаган жериңде регистрация болбосо, калганы бүт эле фальшивый, туура эмес, бүт ошондой документ болуп атат да, туугандар. Анын баарын өзүбүз күнөөлүүбүз. Убагында жанагынтип арзаныраак болсун деп, нар жак бер жак бирөөлөр жасап берем десе барып кылдырып, жанагынтип изденбей, бирок действительно эми көп эле жанагынтип хозяиндар квартирасына коюп бере бербейт. Почти бир 70-80% хозяиндар квартирасына коюп бербейт. Алар дагы лишний раз налог төлөгүсү келбейт, орустар дагы, чтобы жана квартирасын арендага берип атканына. Лишний раз патент алгысы келбейт ага. Аккуратно эч ким билбесин деп квартирантарды киргизип коет. Соседтер стучать этип коет, барып туруп участковыйга, анан кийин могул жерде монча адам жашап атат. Анан кийин участковый келип басат, келсе бардыгынын регистрациясы жок. Анан департ болуп аткан, анан реестрге кирип аткан, кашанын бардыгы ошондой болуп атат да, туугандар. Айтор ушундай туугандар. Эгерде жакшы, көз жеткен сүйлөйбүз, хорошо, досконально айтып түшүндүрөбүз. Күнөөнүн бардыгы бизде эмес, буну жөндөн жөн эле ойлоп таап атат деп ошого по факту мондай сүйлөгөн адам болсо, пожалуйста, мен барып тартып берем, чогуу сүйлөп киргизип обращение кылсак болот туугандар. Ошол мен айтар сөзүм. Аз линия коюп дальше иштейли. Саат уже 2 болуп калыптыр. Дагы бир аз барып заказ кылып келели, эми иштейли, айла жок. Бир аз иш кыймылдап калыптыр. Азыр таксопарктарда дагы машиналар толуп кетиптир. Барсам эмне дейт? Нургазы дейт, водительдер основной бүт реестрден чыгып алып, бардыгы машиналарды таштап кетип атат дейт. Эмнеге дейт? Гай токтотуп эле, сен машина айдаганы болбойт деп эле машиналарды алып коюп атыптыр. Ал именно ошол реестрге барып туруп айтса, бул налоговый, болбосо сенин регистрацияң же наркы беркиң, бул машина боюнча сенин праваңа эч кандай тиешеси жок деп, мондай заблуждение болуп эле каша болуп атат да. Айтор ушундай туугандар. Эми бул мигранттарга болгон кысым дейин десеңер, бир чети легально болгондо деле жакшы, бирок легализовать этип, монтип бардыгын регистрацияга коюп, по факту кылыш кыйын болуп атат да. Мигрант көп да, действительно. Алардын бардыгын учетка алып, наркы беркилери болуп, эми учетка алгандын бирден бир себеби бардыгы жанагы жашаган жеринде регистрация болсун, наркы берки болсун дегени, например, бир жерде бир кылмыш болду дейли. Какой-то бир ситуация болду дейли.
ошол жерде камерада көрүнгөн адамдын фейс лицосунан эле көрүп, например, кайсыл жерде жашайт, эмне болот, ошол жөнүндө булар так даана маалымат алыш үчүн бүт ошол нерселерди киргизип атат да туугандар. Регистрациясы жок болот, аэропорттон учуп келет, леви регистрацияны кылдырат. По факту кирген, бирок каякта экени белгисиз да бул адам. Анан аны издеш керек болот, анан бүт чукулаш керек болот. Тияктагы учетун карайт, бияктагы учетун карайт, аякта жашаган, биякта жашаган бүт камераларды изилдеп, чукулап, анан кийин таап чыгат да. Ошондой системалар тезирээк иштеп, какой-то бир нерсе болсо бирөө жарым тезирээк таба калганы, ошондой цифровой нерселерге көбүрөөк жанагынтип басым жасап, безопасныйраак болсун дегенге, шаарга безопасныйраак болсун деген. Ошондой нерселерди ойлоп таап атат да туугандар. Эми бул бүт бардыгы жанагынтип аналитиктер анализдеп көрүп, анан бүт баанучуларга бир чечимге келет да туугандар. Мен айта турганым айттым туугандар. Мен чарчап да калдым. Эми айла жок экен дейм. Кетип калайын десем, Кыргызстанда деле билбейм азыр кандай болуп атат. Данный момент өзүм деле 1 жылдан бери бар элекмин. Аяк барып эмне тирикчилик кылабыз. Азыр Москвада деле 1 миллионго жакын кыргыз болуш керек. Миллиондун канчасы азыр реестрден чыгып калат, башка болот. Документ. Айла жок, кылыш керек, легально болуш керек. Легально болуш керек да. Легально болсо, мисалы үчүн мен өзүм мисал айта кетейин. Өзүм квартирага, хозяинге квартирага койдурам. Регистрациям бүт бар жогун ушул жер жашаган жеримде да. Картам деле блокировка болгон жок, реестрге деле түшкөнүм жок. Ошону каалап атат да буларчы. Жашаган жериңде бол, налоговойларыңды бүт бардыгын подтверждать эт, иненен снилстериңи бүт госуслугага киргиз, полностью прозрачный болуп көрүнүп турсун деген гана максат болуп атат булардачы. Так документиңер таза болсо, көчөдө деле мисалы үчүн тазабы? Всё, регистрацияң по факту бол. Менттер лишний раз сайылып же башка кылып, жанагындай кылып, мигранттар кетсин деп эле мынтип кысым жасатып аткан жери жок да. Просто по закону эле жүрсүн деп атат да, закону эле жүрсүн деп атат. Менин ой пикирим туугандар. Анан силер кандай иштейт деп атасыңар билбейм мен. Араңарда балки таза жүргөнүңөр деле реестрден чыгып калып аткан болсо, барсаңар причинасын айтат. Эми өзүңөр ойлоп атсаңар да, мен таза, мен эч кандай жанагындай кылган эмесмин, тиги бу депчи. Причинасын айтып атат барганда, мондай гана экенсиң, мондай числодо мондай болгон, пожалуйста, ушуну исправляй, анан бардыгы ордуна келет деп атат да. Так что ушундай туугандар. Сөздү көбөйтпөйлү, чыгып көрөлү, иш кандай болот экенин. Уже пятница болсо деле уже саат 12 дедим го, саат 2ден кийин шаар бир аз басаңдай түштү. Ой, туугандар, дагы бир заказды алып келдим. 2 жаш жубайларды. Завершит 13 мүнөттө. 1799 рубль. Бул бизге минималка. 10 мүнөттө нормально бирок. Чарчап калдым. Чарчап калдым, мурдагыдай күч калбаптыр. Аз Балашыкка заказ берет, кой десе болбой. 2 адрес менен экен, о Балашыкандагы вообще в конце прям. Ошо менен айыл түгөн өткөн даже. Барбай койдум аяка. Өлөм кетти. Так, туугандар, бүгүнкү смен ушу менен аяктады. Кудай деп, ушу рейтингим 485ден түшүп кетпесин деп иштеп атам. Акыркы заказды, 2 заказды подряд Фунуковага берди, бир эле заказды 2 жолчу. Баргым келбейди, азыр пробка жок, 2,5 келе берип коет. Кайра пустой аяктан келиш дагы азап. Үйгө чейин чарчап да болбой калдым. Мурдагыдай көп иштегени болбой калды туугандар, ачык эле. Бүгүн где-то канча? Бүгүн бир 14 миңге жакын акчага иштепмин. Кечеги күнкүдөн 14 миң бул жакта бар эле. 14 миңге жакын акча иштепмин туугандар. Канча заказ болду? 3 заказ 12ден кийин. Болгон 6 заказ болуптур. 6 заказ 14 миң болуптур туугандар. Вроде бир аз иш башталгандай. Эми көрөбүз. Өзүбүздү соротуп эле келатабыз, ана болуп калат, мына болуп калат деп эле атабыз. Иштегендер иштеп атат бирок. Жана жалкоого шултоо болуп, жалкоо адамдар иш болсо деле жатат. Айласын тапса болот экен любой время, любой жердечи. Так что туугандар жанагынтип
Бул жагы болбосо тиягын аяк биягын ойлонуштура бергиле да. Жана бир эле таксинин көзүн карап отура бербечи. Так что ушундай. Ийгилик барыңыздарга. Эми күндө көрүшкөнчө.